Жер бетине тартылган сүрөттөр улуттук оюндар ойнолуп, ырбий жаңырган аянтка Раяна Шадыкхановада келген. Ал каладагы Ариет балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрчүлүк ийримине барган окуучулардан иш-чарага өз эмгегин ала келди. Бүгүн мен ушундай сүрөттү тарткам. Бунун аты Чебурашка. Ушул биякта деле карасаңар гүл анан гүлдөр турат. Аларды деле мен кылгам, жасагам. Бардык балдар бүгүн майрамыңар менен куттуктаймын. Оорубасын, көп жашашсын. Сулуу балдардан болушсун, кыйын балдардан болушсун. Кол күрөш, ордо сыяктуу улуттук спорт оюндары боюнча мелдештер балдар тынчтыкты каалашат деген аталыштагы сүрөт тартуу сынагы да уюштурулган. Жаш сүрөтчүлөр ата энени урматтоо, мекенди сүйүү жана достукка, ынтымакка чакырган сүрөттөрүн көрсөтө алышты. Сүрөт тартканды өзүм кичинекей кезимде тартамын өзү. Көп 5-класстан баштап уже конкурска катыша баштайм. Бүгүн балдардын майрамына карата биз сүрөт тартабыз. Сүрөттүн мааниси 5 баланын достугун, ойноп жүргөндүгүн. Балдарга арналган майрамдык иш-чарага шаар жетекчилери жеңишке жетишкен окуучуларга белектерди тапшырышты. 3-чү орунду алган 9-чу мектептен 6-А классынын окуучусу. Урматтуу менин кичинекей досторум, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Сиздерге ден соолук, алдыга койгон ой максаттарыңызга жетишиңерди каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Жалал Абад шаардык мэриясы буга чейин ата энесинен ажыраган, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 175 баланы парктардагы аттракциондордо акысыз ойнотуп, шириндиктерди тартуулаган. Ал эми 700гө чукул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жергиликтүү бийлик тарабынан майрамга карата 500 сомдон акча каражаты которулуп берилди. Шаар бийлиги менен биргеликте биринчи балдарды коргоо күнүнө карата 170 балага акысыз каруселдер жана балмуздуктар, шириндиктер мэрия менен биргеликте таркатылды. Аз камсыз болгон, турмуштук оор кырдаалдагы балдар жана ата энесинен экөөнөн тең айрылган балдарга. Андан сырткары шаар бийлиги бүгүнкү күндө 640 балага жана ушул жогоруда белгилеп кеткен балдардын бардыгына ар биринин шотуна 500 сомдон акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Үй бүлө деп абдандай көп көңүл буруп Жалал Абадтагы балдардын психоневрологиялык, социалдык стационардык мекемесинде да иш-чара уюштурулган. Мындагы иш-чарага эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, жергиликтүү жетекчилер катышып, балдарды майрамы менен куттуктап, белектерди тапшырышты. болсо бүгүнкү күндө заманбап, жакшы Майрамдык иш-чаралар шаардагы көз азиздер жана дүлөөлөр коомунда эмгектенген кызматкерлердин балдарына, Ак Бермет балдар үйүнүн жана Ак Жол реабилитациялык борборунун балдарына да уюштурулуп, шаар бийлиги тарабынан белектер тапшырылды. Жалал Абад шаарында 18 жашка чейинки курактагы 44 342 адам бар. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.